Чоң Алай районунда ишкерди опузалап 10 миллион сом акча талап кылган шектүүлөр кармалганын ИИМден кабарлашты. Милициянын маалыматында ишкер Чоң Алайдын Карамык айылында көмүр казып баштаганда жергиликтүү жашоочуларыбыз деген адамдар аны ишти толук жүргүзүүгө жол бербейбиз деп коркутуп 10 миллион сом талап кыла баштаган. Натыйжада 59 жана 54 жаштагы эки ишкерден $44,400 алып жатканда колго түшкөн. Кылмыш жаза кодексинин 208-беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Жомутуштар бар, баттөлө берет. Эң ишенимдүү бук неке биздин досубуз. Досум акча көп болбой, жумушсуз чөнтөк толбой. Тойнуда чыгарып ал, чөнтөккө акча салып ал. Акча коюм бар, эмне болду? Көйлөң баратмай экен. Өлкөдө 30-сентябрда жаштар күнү катары белгилөө сунушталууда. Тиешелүү токтом долбоорун Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги коомдук талкууга чыгарды. Өкмөттүн 2002-жылдын 14-январындагы токтомуна ылайык учурда бул даталуу күн 10-ноябрда белгиленип келет. Жаштар күнү өсүп келе жаткан муунга, анын көйгөйлөрүнө жана жетишкендиктерине тиешелүү маселелерге көңүл бурууга багытталган маанилүү окуя. Бирок майрамдоонун учурдагы датасы 10-ноябрь кемчиликтерге ээ. Жаштар күнүн 30-сентябрга жылдыруу иш-чаралардын натыйжалуу жана ыңгайлуу өтүшүнө салым кошо алат. Ошондой эле климаттык жана башка аспектилерди эске алат деп жазылат негиздемеде. Анда белгиленгендей, ноябрда суук болуп, массалык иш-чараларды өткөрүүгө ыңгайсыз. Ал эми сентябрь жылуураак жана жаан-чачында азыраак жааган мезгил экенин айтылган. Ошондой эле сентябрда белгилүү жаштардын окуусуна тоскоолдук жаратпай турганы жүйө катары келтирилген. 2 жылга жетпей Кыргызстанда депозиттердин көлөмү 2 эсеге өстү. Акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстанда депозиттердин көлөмү 501 миллиард 995 миллион сомду түздү. Бул тууралуу Улуттук банктын маалыматында жазылган. Эске салсак, буга бир гана депозиттин өзү эле эмес, банктык эсептеги акчанын көлөмү да кошулат. Көп юридикалык жана жеке жактар, ошондой эле чет элдиктердин эсеби тууралуу болуп жатат. Учурдагы көлөм рекордтук көрсөткүч, ал апрель айынын аягына дээрлик 24,8 миллиард сомго көп. Акыркы жылдары Кыргызстанда депозиттик базанын көлөмү дурус өсүүдө. Салыштырсак, 2022 жылдын июнь айынын аягында 2249,5 миллиард сомду түзгөн. Телефон шылуундары кантип иштейт? Улуттук банктын эскертүүсү. Улуттук банк соңку маалда телефон шылундары көбөйүп жаткандыгын эскертүүдө. Кыргызстандыктарды сак болууга чакырат. Адатта алар өзүн коммерциялык же улуттук банктын өкүлү катары тааныштырып, кардардын жеке маалыматы сыртка чыгып кетпеши үчүн акчаны коопсуз эсепке которуу керектигин айтат. Ошол эле маалда алар чалган телефон номер, башка банктын логотипи коюлган жасалма документтер көрсөтүлүшү мүмкүн. Шылуундар акчаны кардардын өз колу менен котортуп же онлайн насыя алдыртканга үлгүрөт деп айтылат маалыматта. Адистер банктын кызматкери эч убакта жогоруда айтылган себептер боюнча чалбай турганын эскертет. Өзүңүз жөнүндө маалыматтарды ырастабаңыз, текшерилбеген шилтемелерге кирбеңиз. Эгерде шылуундарга кабылсаңыз, банктын расмий номерине чалып кабарлап коюңуз, дешет билдирүүдө.